Эл билсин автордук көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Ош шаарындагы Киров атындагы мектеп гимназиясындагы мугалимдин жумуштан кетүүсүнө ким себепкер болду? Анан кийин дагы бир айта турган нерсе, мен дагы бир жолу кайталайын. Бул жерде эми сот процесси башталды. Ошонун чечими чыккандан кийин гана бир кандайдыр бир чара көрөбүз директорго. Анын үстүнө сиз азыр өзүңүз айтып кетип атасыз, директор больничный чыгып кеткен. Өз каалоосу менен жумуштан кетти деген арыздагы мугалимдин кол тамгасы экспертизанын жыйынтыгында жасалма болуп чыкты. У завуча взяли, еще одного человека у меня взяли. Она чыгып атат, что это завуч написала текст и подписалась. Ата-энелер кимди тандайт? Биз бул эжекени тааныйбыз, бул өтө тажрыйбалуу мугалим да. Мугалимдин кетүүсүн талап кылган ата-эне. Бул окуя боюнча эмнелерди айта аласыңар? Чындап эле ошо балаңарды сабаганы үчүнбү биз ошону тактайлы деп келгенбиз да? Умида Кадыровна, Ооба, короче, балабыз келип арызданды. Кенжебаев Умар, 1-класс, 6 жашар. Мектептен кеткен 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалимге балдардын мамилеси кандай? Она вас не бьет? Нет! Она хорошая. Не обижает? Нет! Эмнеге келип атасың? Рада за то, что она пришла. Мугалим сагындыңбы? Умида Кадыровнаны? Да. Умида Кадыровна любим, она хорошая, она добрая. Она нас с 1-го класса учила. Да? Ты что плачешь? Я же живая и здоровая. Акыркы мезгилде мугалим менен окуучу ортосундагы чулгандуу окуялар интернет булактарына кеңири тарап, менин баламды урганга эч кимдин акысы жок деген айрым ата-энелер тарабынан мугалимдин кылык чорugун коомчулукка таратып, алардын абийирин айрандай төгүп, көп жылдык тажрыйбасына карабай, жумуштан четтетип койгон учурлар дагы аз эмес. Бүгүнкү чыгарылышта мугалимдин кадыр баркы, алардын укугу, жасаган иш-аракеттери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда сөз башынан болсун. 5 августа мы вышли на работу, начальная школа. 5-го, то ли 7-го, точно не могу. Но в августе мы вышли на работу. Август айынын баш чендеринде биз жумушка чыктык. Мага аябай көп ата-энелер келип кайрылышты. Баламды кабыл алыңыз деп. Мен аларга кабыл алуу электрондук кезек менен жүрөт деп түшүндүрдүм. Ошол кездери Кенжебаевтердин үй бүлөсү мага кайрылышты. Алардын балдарынын бирөөсү 3-класста, дагы бирөөсү 1-класста билим алышат. Мен алардан Россиядан келдиңерби деп сурадым. Алар мага Умардын апасы Гүлзина, "Жок, биз башка мектептердин мугалимдери менен мүнөзүбүз келишкен жок" деп жооп беришти. Алар жеке менчик жана мамлекеттик мектептерге де барып көрдүк. Мамиле түзө алган жокпуз деди. Бул сөздөр мени ойлондуруп койду. Кызык, 3-класста эле бир канча мектеп алмаштырып койгону деп ойлонуп калгам. Умида Именова Ош шаарындагы Киров атындагы мектеп гимназиясынын директорунун окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары жана мугалим кызматын аркалап келгенине 30 жылга чукул убакыт болуптур. Учурда элеген кызматынан кол жууп, 4 айдан бери эч жерде иштебейт. Буга себеп катары 1-класстын окуучусун тилдеп, кол көтөрдү деген арыз менен ата-эне мектеп директоруна кайрылып, жада калса мугалимдин окуучуга жасаган мамилесин соц тармактарга жүктөп каралап баштаган. Окуя башталгандан баштап бир тараптуу каралоодон чарчаган мугалим биздин каналга интервью бергенге макул болду. Почему-то он сейчас себя называет Ахматов, а по документам он Ситек. Эмнегедир ал өзүн Акмат деп айтат, бирок документ боюнча аты Сейтек. Мен ошол кезде окуучунун атасына кайрылдым. Балаңар аябай гиперактивдүү деп. Чындыгында мен карап тура алган жокмун. Кантип Кенжебаев Акматтын баласы башка алсыз балдарды капа кылганын. Аудио жазуу боюнча дагы айтып берем. Бирок Умар башка балдарга тынчтык бербейт эле. Бир партада 3төн бала отурушат. Мен ата-энелерге айткам, эгерде 3төн отурганга макул болбосоңор директорго кайрылгыла деп. Кенжебаев өзү дагы кылык жоргун көрсөтчү. Баласын көтөрүп алдыңкы орунга отургузуп коет болчу. Бир канада 50ге чейин балдар окушат. Мындай көрүнүш өлкөбүздүн бардык мектептериндеги көйгөй экенин эч ким тана албайт. Ошентип мугалим Кенжебаевтердин баласы мектепке директордун мөөр басылган талонду негизинде кабыл алганга туура келет. 1-класстын окуучусу Умар Кенжебаев башкалардан айырмаланып гиперактивдүүлүгүн көрсөтүп турчу дейт. Не могла доказать, что эта запись фиктивная, да?
Аудио үн жазуудагы жасалма деп эсептейм, анткени далилденген эмес. Эч кандай факт жок. Жада калса мен өзүмдүн жумуштан кеткендигим туурасында билмек эмесмин. Эгерде менин жеке банктык картама айлык маянам келип түшпөгөндө, мен арыздагы жазган эмесмин. Мен үйдө оорулуу деген аныктама менен отургам. Директор үйүңө барып эс ал деп айтты. Эч нерседен кабары жок мугалимдин ээлеген кызмат ордунан бир заматта бошотуп коюшат. 30 жылдык өзүнүн тажрыйбасында мындай окуянын келип чыгышын күтпөгөн Умида Именовага эскертүү же сөгүш берилген эмес экен. Жада калса жазылган арыздагы анын кол жазмасына туура келбейт. Ар бир адамдын өзүнүн чындыгы менен кошо калпы бар. Буга чейин эч кимге айтпаган чындыкты силерге айтып жатам дейт. Балким мугалимдин кетирген катачылыгы балага болгон катуу сөзү менен орой мамилеси болушу мүмкүн. Бирок бир окуучунун мени урду, мага кыйкырды деген сөзүн соц тармактарга жайылтып, кадыр баркка шек келтиргени акылга сыйбас көрүнүш дейт мугалим. Но вы же сами заявление написали. Я говорю, а можно на него взглянуть? Умида Кадыровна, сиз жумуштан кеткенсиз деп айтышты. Мен таң калып кантип дедим. Мына сиздин кол жазмаңыз менен жазылган арызыңыз турат деп көрсөтүштү. Мен бөлүм башчыга айттым, бул менин колум эмес. Паспортумду алып, мына менин колум деп көрсөттүм. Менин эмгек китепчем дагы жок экен. Мыйзам боюнча эмгек китепче кадрлар бөлүмүндө сакталыш керек. Ал мага менин бардык документтеримди мектепке берип жибергем деп айтышты. Мен мектепке бардым, директорго чалдым. Ал жактан дагы жооп болгон жок. Арызымдын көчүрмөсүн чыгарып тактайын деп барсам, директорду дагы таба алган жокмун. Чалсам жооп берген жок. Ошентип жасалма арыз жазып мени жумуштан кетириптир. Биздин максат бул окуяга себеп болгон баардык тараптын оюн угуп иликтөө жүргүзүү. Бул же тигил тараптын кызыкчылыгын коргоо эмес. Умида Именова 1-класстын бир окуучусун тилдегени үчүн кеттиби? Эгерде мугалим туура эмес иш жасаган болсо, анда эмне үчүн тиешелүү укук коргоо органдарына ата-эне арыз жазып кайрылган эмес? Анын аберин ачып интернетке чыгаруу канчалык зарыл болгон? Жада калса, мектеп директору менен билим берүү башкармалыгы мугалимге эскертүү берип сөгүш жарыялаган эмес экен. Эмне үчүн шашылыш түрдө мугалимди тез аранын ичинде жумуштан четтетип коюшкан? Бул жана башка суроолор менен билим берүү башкармалыгына карай багат алдык. Ошондой чечимди мен эмес, тергөөчүлөр ошондой чечимди чыгарып атат экспертиза жыйынтыгы менен. Туура айтасыз, бирок бизге заявление келгенден кийин биз ушу заявлениянын негизинде ал эжекени иштен бошотуп атабыз, должностунан. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе, мен дагы бир жолу кайталайын. Бул жерде сот процесси башталды. Ошонун чечими чыккандан кийин гана бир кандайдыр бир чара көрөбүз директорго. Анын үстүнө сиз азыр өзүңүз айтып кетип атасыз, директор больничныйга чыгып кеткен. Давлением көтөрүлдү деп атса, больницага жатып атса, ушундай болуп больничныйдабыз деп келип айтып, өзүнүн ордуна биз иону назначить этип атсак, анан мен эми кандай калган сиз мынакей, мен сизге дагы бир жолу айтып кетейин. Бул арызды Именованын колу эмес деген тастыктоо мынакей. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Жазылбаптыр. Сиз ушу билим берүү мекемесинде сиз урсаңыз, мен да урсаңыз, болсо ал эч кандай чечим алына элек. Бул на самом деле ошондой болду. Бул жабыркалган жактагы азыр өзүнүн заявлениясын берип атпайбы? Бул да азыр даттанат да. Анан эми акыркы чечим эмес да бул. Өзүңүз билесиз, азыр шаардын соту болот, анан кийин областной болот, анан кийин республиканский болот. Анан акырында бир чечимге чыккандан кийин мен бир нерсе айтышым керек да. Жок, ушундай эч нерсе дей албайм да. Азыр мен муну чечимдин негизинде эле ушундай боло турган болсо, азыр сиз өзүңүз айтып атасыз, ал больничныйды берет. Больничныйдан келгенден кийин анан кийин кыркыптыр. Больничныйдан келип туруп азыр бүгүн мектепте экен биз көрдүк. Билим берүү башкармалыгынын башчысы Сантала Таматова сот процесси айланып узашы мүмкүн жана жакын арада бүтпөй турганын билдирди. Жасалма кол боюнча кылмыш иши козголуп, Умида Именованы жабырлануучу катары токтом дагы чыккан. Суроолорубуз түшүнүктүү болгону менен түшүнүксүз түрү көрсөткөн жетекчи азырынча эч нерсе айта албайм деп котулду. Ал аңгыча Умида Именова менен бетме-бет жолуктуруп сүйлөшүүгө туура келди. Заслуженного педагога, мастера своего дела, да? Но почему вот из-за одного ученика, да, вот из-за одного ученика должны страдать 80 детей? Ведь интересы 80 детей, наверное, выше, чем один ученик. Почему, вот мне вот интересно, почему, да, эч кандай мындай реакция, действие кылган жоксуңар, да? Реакция жакшы болду мен жактан. Мен ата-энелердин баарын өзүңөр билесиңер, ата-энелер ушул силер бар менен они там были, когда вот мы вас собирали, когда мы у родителей извинения просили. Они, ну вот баарын жолуктурганбыз, биз буларды жараштырганбыз.
жашынакай эле бул да кечирим сурады, алар да кечирген, туурабы? Алар ушундай талапты коюшуптур да, бул деген мугалим бизге жакпайт, кетсин, мектептен кетсин. Эмне үчүн бир баланын артынан башка балдар жабыркап, мыкты мугалимсиз калышы керек деген суроо менен билим берүү башкармалыгынын жетекчисине ата-энелердин арасынан тура калып суроо узатышты. И знаете ее в лицо, она, знаете, она в таком состоянии была, она вообще... Меня родители подняли, меня дети подняли. У меня все голосовые записаны, как Участок... зовут меня. Мы говорим, мы соскучились по вам. Возвращайтесь, я скучаю. Смайлики такие, знаете. Они меня подняли. Я бы, наверное, не встала на ноги. Я же не ожидала такого исхода. Ей все можно, что ли? Хотят в Инстаграм выложат. На спящем ребенке она тексты нехорошие пишет, да? На спящем ребенке своем. Это нормально у нее? Алар каалагандай калчап каралап жатканы, соц тармактарга менин аберимди ачып жатканы, мугалимдин кадыр баркына шек келтиргени туура эмес дейт Умида Иминова. Төшөктө жатып калганда балдардын жазган каты мугалимди тургузуп жашоого дем күч берген экен. Окуучулар мугалимге болгон мамилеси кандай? Чындап эле мугалимге карата жек көрүү сезими барбы? Бул сөзгө далил катары мектепке карай багыт алганда көргөн көзүбүзгө ишене алган жокпуз. Кызуучу жаралган мектепке келдик. Азыр мына кирип бара жаткан жерибизде эле мына окуучуларды көрүп атасыңар. Азыр бир окуучунун айынан ушул өз жумушунан четтеп калган мугалимди мына азыр көрүп аткандай эле. Азыр биз кирип бара жаткан жерде окуучулар өзүлөрү тосуп алды. Мугалим кандай экенин аке өзүбүз көзүбүз менен көрүп турабыз. Буга эч кандай далилдин кереги жок. А где мальчики наши? Они там Мальчикам тоже привет передайте. Скажи, что я пришла, ладно? Здравствуйте. Здравствуй, Жазали, как ты? Умничка моя. Амина, как ты? Скучаете по Умиде? Да! Точно? Да! Экинчи кабатка тепкичтен көтөрүлүп бара жатып, 5-класстын окуучулары мугалимди көрүп сагынычын жашыра алган жок. Айрым окуучулар көздөрүнөн жаш алып, бир топко чейин мугалимин кучактап ажырай албай турушту. Она плачет? Или атава? Эмнеге илеп атасың? Рада за то, что она пришла. Мугалим сагындыңбы? Умида Кадыровнаны? Да. Умида Кадыровна любим, она хорошая, она добрая. Она нас с 1 класса учила. Да? Ты что плачешь? Я же живая и здоровая. Не надо плакать, девочки. Мы плачем от счастья. Не плачь, ладно, не плачьте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, толкундарында мына ушундай эмоциялар жаралып жатат. Азыр окуучулардын мынакей көзү менен көрүп турам, азыр көз жаш агып атканын. Булар сагынычтан, көптөн бери көрүлектен ыйлап жатабыз дейт балдар. Мугалимди сагындык дейт. Албетте азыркы тапта Умида Иминова мектепке келип жумушун уланта албайт. Жумуштан четтеп калган мугалимди айрым массалык маалымат каражаттары бир гана ата-эненин көрсөтмөсү менен чектеп чагылдырып берген. Башка окуучулардын мугалимге болгон жылуу сезимин, алардын мамилесин көрсөтө алган эмес. Мыйзам бир дагы окуучуну жемелегенге жол бербейт. Бирок башка балдардын ою кандай, аны дагы коомчулук билиши керек. Биздин чыгармачыл топ андан ары Иминованын классына карай багыт алды. Извините, можно помогать куда? Здравствуйте, ребята. Как вы? Какие большие все стали, да? Мальчики, да? 5, давайте, 5. Молодцы. Скучала? Не плакала? Молодец. Ты большая? Привет. Здравствуйте, мои хорошие. Хорошо учитесь? Да. Молодцы, умнички. Ну-ка, привет, здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, мои. Здравствуйте. Скучали по мне? Биз балдарга мугалим кимди урду деген суроону узатканыбызда бир гана окуучу кол көтөрдү. Ал 1-класстын окуучусу Умар. Ага жакын барып сөзгө тартып баарлаштык. Урду, катты урду. Катты урду. Мен урду. Сен урду, кайрың урду. Кайрың урду айтсаң? Көкүрөккө урду, бетиң урду, чимчирди бетиң. Анан кайрың урду айтсаң? Бетиң эле айтып коркпой эле. Эч ким урушпайт сени. Көп урду, же бир эле жолу урду? 2 жолу, Катты урду. Жакырын эле. Акырынбы? Же катты урду? Катты?
коркпой эле айтып бер. Андан 1-2 жол эле, андан башка капа калган жокпу? Сенин саатың барбы? Умный саат деген акылдуу саат. Я дома оставил. Дома оставил ты? Они сломались. Ты который раз, когда тебя Умеда Кадыровна била, ты носил, да, вот эти часы, умные часы? Я записывал все. Записывал? Окуя түшүнүктүү болсун үчүн биздин чыгармачыл топ Умида Иминованын кандай мугалим экенин бир катар ата-энелер менен мугалимдерден сурап чыктык. Иликтөө жасап көрдүк эле. Бир-эки сөз айта аласызбы? Кандай эжеке? Жаманбы, жакшыбы бир-эки сөзүңүз менен? Умида Кадыровна менин баламдын мугалими, 1-класстан 4-класска чейин окуткан. Жакшы, эч кандай неме болгон эмес. Баардык эле коллектив боюнча Умида Кадыровнаны колдоп эле атабыз. Негизи бул деле туура эмес. Бирок эми человеческий фактор деп коет го, эми видеого жазып алган деле негизи ошол видеонун аркасынан болуп атпайбы бул баардык нерсе. Видео эмес, аудиозапись. Аудиозапистин аркасынан. А так, как педагог, она уже, у нее 30 лет стаж. И не знаю, как это было, я не видела вот это видео и ничего, я не знаю. Просто я знаю, что она сейчас не работает, дети скучаются по ней. Окуя катталгандан кийин мектеп директору мугалимди жумуштан четтетип койгон. Ага себеп катары ата-эне мугалимдин кыйкырган үндөрүн аудио жазуу менен интернетке жайгаштырып, мугалимдин кетүүсүн талап кылган. Умида Иминованын жазган арызы аныкпы, кол тамгасы өзүнө таандыкпы, буйрукту чыгарар алдында түшүндүрүү иштери жүрдүбү деген суроону узаттык. Бир оозда жаман нерсе айта албайм. Анткени бул эжеке 30 жылдан ашык ушул мектепте эмгектенди. Эжекенин эмгеги аябай көп. Эжеке үчүн мүмкүн болушунча күрөштүм. Ата-эненин талабы только иштен кетсин. Эми көргөндөсүздөр, Instagram, Facebook бардык жактарга коюлду. Бирок бир тарабы менен актап Умида Кадыровнанын күнөөсү жок деп айткандан да алысмын. Анткени буларда звуковой запись кетип атат. Уже бардыгы бар, факты бар. Ал өзү признала, ал сурады, кечирим сурады. Коллективно кечирим сурады. Бардыгынын алдында. Бирок такыр принциптен кайтпады алар. Чынын айтайынбы? Ушундай болду. Эми бирок менин деле аракетим баягы биздин менталитетте кечиримдүү бол дейт да, бардык нерсени. Кечиримдүү болуш үчүн ата-эне менен да переговор жүргүздүм, бул эжеке менен да переговор жүргүздүм. Биз бул эжекени ошол кетирерден алдын дагы канча аракет кылдык, чтобы примирение болсун, правком во главе, коллектив во главе баары сурадык. Жок, только кетиресиңер деп талап каттым. Бир эле мугалим, бир эле ата-эне. Эми баягы Инстаграмда, Фейсбуктарга коюлгандагы комментарияны окусаңыздар, ал жерде 90% негатив жазылган өзү. Чындап, мындай мугалим кирбеш керек, мындай бир иш. Эми менин функциональный обязанностум ошол моментте чара колдонуш керек болчу. Ошон үчүн биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк эжекеге. Эжеке согласилась, өзү жазып, өзү немеден кетти. Бирок эми мен бул эжекени кайра алганга каршы эмесмин. Могу арыз боюнча. Именно бул жерде арыз жазган экен да. Жазган. Билесиз, бул жөнүндө маалыматыңыз бар. Анан биз тактасак, бул жерде токтом чыгарыптыр. Ички иштер башкармаларына ошол. Алар экспертизанын жыйынтыгы менен Иминованын кол эмес деген аныктама чыгарып бериптир да. Ал мындай болгон, бул өзү суранып, жок, бул жөнүндө атайын следствие жүрүп атат, иш акырына чыгарык, азыр такталат. Бардыгы өзүн ачыкка чыгат. Жасалма кол туурасында токтом чыккан, бирок бул чечим менен мектеп жетекчиси макул болбой кайра экинчи ирет экспертизага жөнөткөн. Учурда иликтөө иштери уланып жатыптыр. Бирок эки тарапты жараштырып, мугалимди кайра жумушка кабыл алууга даяр экенин билдирген директор Иминованын сапаттуу жана мыкты кызматкер экенин да тана албайт. Эки тарап демекчи, мугалимге наразы болгон тарап тагыраагы Кенжебаевдин оюн угуу үчүн көпкө чейин күтүп отуруп 4 саат дегенде мектептин кире беришинен жолугуштук. Эмнегедир буга чейин жүзүн көрсөтүп сүйлөп берген ата-эне бизден бетимди көрсөтпөй эле койгула деп суранып, өзүнүн чындыгын айтып берди. Ата хайван деген не деп сурады мени. Мен билбейм дедим, чындап билбейт элем да. Бирок вроде жаман нерсе деди. Кийинден уктум, классташта өрөгүмдөр десем, эжеке мен ошону сөктү дейт. Ал бир күн хайван дейт, бир күн там скотина ошону сөгүн. Аны туруп майры дедим, сабакка бара бер. Мында бол жаман анда деп мамиле бузулбасын деп. Хорошо, макул дедик. Аны акылдуу саат бар, смарт часы. Кичинекей да, жол кетпесин ар нерсе деп, ичинде камера,
24 саат аудио запись болот өзү автоматически. Чыкканда ба сөздөр. Кенжебаев, скотина, сколько тебя можно бить и ругать деп айтып атат өзү. Анын 4 чабып атат. Ошонун бүт баарын мойнуна алган. Директор свидетель, милицияда свидетель, кечирип сурган. Горановду билишет, ошол үчүн кеткен. Начальница Горановду санатарияда сөзүп укканда бул бизди чакырды. Изначально мен барып, ал менен өзүм сүйлөштүм, бетиме. Эч кандай жанында свидетель бар да, коллегалар. Ону шантаж кылган жокмун, угроза кылган жокмун, кыйкырган жокмун. Мен айттым, мен түшүнүп атам, сиз эжекеңиз сыйлайбыз. Наоборот, ата-эне ушпаш керек, жардам бериш керек. Балдар нормально чоң өссүн деп, сабак калса. Макул деди, биринчи мойнуна албаган эмес. Өзүнчө мен даже өзбекче сүйлөйм дейт сабакта. Мен айтып, ол проблема эмес, өзбекче сүйлөйсүз, бул проблема туш, сиз баларды чабып атасыз, сөгүп атасыз ошентип. Мойнуна албады, анан кийин записьте жандырдым. Анан кийин түшүндү, сподилась да. Ошол записьти ким кылды? Бала да. 6 жаштагы бала ошол записке ким үйрөттү аны запись кылганга? Жок, ал өзү автоматически. 24 саат аудио мониторинг деп коет. Өзү запись кылып жүрө береби ошону? Конечно, анан кийин бир агрессия бир нерсе болсо сразу звонок келет ата-энелерге. Ребенок в опасности деген ошондой нерселер бар, Урганы бир эле жолу урду же кайра кайталана? Өзү айтып атат ол записьте. Сколько раз тебя можно бить и ургать? Значит, ошо урганга чейин да урган. Жок, балаңар эмне деди? Мени бастан уруп келет деди. Ооба 4 жол чапты, ошол записьте 4 жол. Мен киргенде балаңар бир жолу же 2 жолу десем? 2 жолу деп айтты да? 2 жол мияка чапты, 2 жол башына. Окуя болуп өткөндөн кийин эки тарап бүгүнкү күнгө чейин араздашып келүүдө. Эмин анын айтымында менин абийириме шек келтирип, соц тармактарга каралап чыкканы үчүн жооп бериши керек деген ой менен Кенжебаевди сотко берген. Окуянын жүрүшү жана мыйзам бузуу фактыларын далилдеп, Эминованын жактоочусу азыркы тапта тиешелүү органдарга арыз менен кайрылган. До этого маалымат боюнча биз алсак, бул үй бүлө поменяли 2 школы до школы Кирова. Анан баласы 3-чі класс окуйт экен. Анан очень плохо характеризовали этих родителей как скандалистов. Конфликтных, скандальных. Они вот ошондой живут и ищут только, оказывается, мугалимдин какие-то нарушенияларды, лишь бы вот прицепиться, чтобы вот конфликт болгон. Анан буну заставить кылат. Давай пиши мне заявление, давай иди дома посиди, я тебя потом позову. Это как так? Она с давлением сидела, она говорит, я ничего писать не буду, у меня давление, вызовите скорую помощь деп айткан. Анан ошо менен бул эжеке кетти, ооруду, жатты больницага, больничныйда жүрдү бул эжеке. Анан бул мектепке чыгайын десем, она ее не допустила. На сегодняшний день, начиная вот с октября месяца, на Эминову в качестве учителя нету приказа. Она ее не допустила, и все. Это чистейшее превышение ее полномочий, бегдечи. Иш козголду 17 декабрь 22 жылда иш козголуп атат по факту подделки документов. 379 статья, часть 1 Уголовного кодекса. Она на токтом чыгарып атат 19 январда жабырлануучу деп признали потерпевшую Эминовой по данному делу. Дело в том, что сейчас бізде мындай ушундай ситуацияда турабыз. Мына февраль айынан баштап 17 декабря мына февральга чейин келип атабыз. Эч кандай азыр сдвиг жок десеңиз уголовный делода. Эминова Умиданын жактоочусунун айтымында жазылган арыздын негизинде кылмыш иши козголгону менен бир нече айдан бери ордунан жылбай эле турат экен. Учурда эки тарап араздашып, ортодо мектептеги билим берүүгө өзүнүн кедергисин тийгизип жатканы да анык. Алдыда сот процесстери күтүп турат. Артка чегинүүгө эч кимдин ою азырынча жок. Ал эми мугалимдин тарапташы катары дагы бир ата-эненин оюна көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бул бир гана жалгыз бала үчүн ушу 80 ата-эне страдать этпеш керек. Бул эми өзү баланын тарбиясы начар болсо, өзү ошо выводить этип эме кылса, мугалим деген мугалим ал эмне үчүн? Ал может быть воспитывать этет турабы? Анча-мынча мындай тарбияга чакырат, анан анча-мынча мындай голосун повышать этип эме кылган биз баардыгы туура эле көрөбүз. Балдарыбыз баарыбыз эле ушундай тарбияланат, тем более бул начальная школа. Анан мына Умида Кадыровна жаман болгондочу, бул 80 ата-эне, 2 класстын ата-энелери поддержка кылып, мени заявление жазып, ушундай Гарановго, мэрияга, башка жака барып, бүгүнкү күнгө чейин поддержка кылып, защищать эткен эметпейт эле.
биз бул эжекени тааныйбыз, бул өтө тажрыйбалуу мугалим да. Ушунча жыл иштеп, ушунча эме кылып, ушунча ата-энелер прям ушу классына киргиси келет. Анан эми бул Кенжебаевдар деле мындай караганда булар биринчиден граждане России экен. Бул жака келип алып, эми бизге проблема кылып атат да. Эми по-хорошему айтып, мындай ата-энелер деле суранып, кечирим сурап, эме кылып кой, анда болбойт десе деле болбой эле ошо эме кылып эметип жүрүшөт да, өчөшүп эле эми болуптур. Если ушундай болгондо деле эжеке болуптур, неправ болгондо деле эми есть же высокостоящий органдар бар, директор бар, горано бар, мэрия бар, министерство бар, в крайнем случае. Ошого барып кайрылыш керек эле да, открыто элечи. Анан ошентип подло записывать этип, ошо кичинекей баласына ошентип үйрөтүп, подло записывать, выводить этип, анан жаздырып алып туруп, эми аны пиарить эткени, еще соцсеттерге выставлять эткени бул деген вообще туура эмес. Биринчиден монтип записывать эткен бул незаконно эмес да. Экинчиден ушу эжекени ушу соцсетке коюп, сүрөтүн коюп, муну деген албагыла, знаете ее в лицо, не берите ее на работу деген эми самоуправство, самосуд кылган бул деген вообще туура эмес да. Бул анын эмелери соответствующий органдар бар. Бул видео тасма ата-энелер тарабынан тартылып алынган. Анда Кенжебаев мектеп директорунун көзүнчө Умида Именовага бул мектепте иштейм деп үмүт кылбаган. Мен сени башка мектепте дагы иштетпеймин деген сөздөрүн угууга болот. Бул уже муну менен отдельный разговор болот. Болду. Не надейся, что в эту школу вернешься. Ни в одну, ни в другую. Ты кто такой? Как я могу? Нормально разговариваю. Ты кто такой? Разговор по-другому. Нет уважения. Ребенка бьет. Ребенок нормально разговаривает. Ну, Аллах уважение проявляет и все. Просто единственное правило, вот Аллаха бойся и все. За каждое слово каждый будет отвечать. Аллах, я иди, уходи. Все. Давай, сразу что-то. Единственное правило, просто бойся Аллаха и действуй все действия согласно перед страхом. Хорошо? Болду, давай. Ошол күнү Кенжебаев менен Именованы мектеп директору ынтымакка чакырып жараштыруунун аракетин көргөн. Бирок эки тараптын ортосунда дагы чыр чыккан. Мугалимдин айтымында Кенжебаев Акмат анын колунан катуу кармап, коркутканга барган дейт. Натыйжада соттук медициналык экспертиза Именова Умиданын колу көгөрүп, жабыркагандыгы туурасында аныктама чыгарган. Ошол эле күнү 15 февралда кечке жуук экинчи мөөнөттө жумушумду аяктаган соң саат 16:45 чамасында мен үйгө бара жаткам. Жанымда чогуу эки ата-эне жана жолдошум бар болчу. Кенжебаев мектепке келип мага асылып колумдан катуу кармаганда колум көгөрүп көк тактар пайда болуптур. Катуу жулкунганда мен белимди дагы оорутуп алдым. Азыркыга чейин оору кете элек. Ал ушундай жоорукту жасаганда директор дагы бар болчу. Эң башкысы эмне үчүн жергиликтүү Ош шаарынын журналисттерине Именова интервью берген эмес деген суроого мугалим төмөндөгүдөй жооп берди. Каналу Интымак я отправила документы. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен жазылган арыздын көчүрмөсүн телефон аркылуу Ынтымак каналына мен документтерди жөнөткөм. Бирок мен жөнөткөн документтерди Ынтымактын журналисти чагылдырган эмес. Телефон чалып, эмне үчүн көрсөткөн жоксуңар деп сурасам, мен бул документтер эмне экенин түшүнгөн жокмун, ошон үчүн чыгарган эмесмин деп айтты. Мындан улам Ош журналисттерине ишенгим келген жок. Албетте, тарбия биринчи кезекте үйдөн башталат. Калганы мугалимден. Акыркы мезгилде мугалимдин кадыр баркын кетирип, кашыктап чогулткан абийири менен тажрыйбасын челектеп чачып жатканы коомчулукта мугалим менен эмгектенүү оңой эмес жана ыраазы болбогон кесипке айланып жатканынан кабар берет. Өз өмүрүн бул кесипке арнаган адамдардын саны аз эмес. Бирок жаштар арасында мугалимди кесипти сүйүп тандагандар азайып баратат. Көрсөтүүбүздүн аягында айта кетчү нерсе: карга баласын аппагым, кирпида баласын жумшагым дейт экен. Тумшуктууга окутпай, канаттууга алдырбай, жан-жаныбарларда балдарын коргоп жашап келет. Мугалимдик кесип табиятынан бооркер болуп саналбаса дагы, баланын келечеги үчүн анын салымы эбегейсиз. Андыктан балдардын келечеги үчүн баарыбыз жаман эмес, сапаттуу жана мыкты адисти тандагыбыз келет. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Нургазы Жаныбеков, Тынчтык Гүлбаев, Ош шаары.